Кыргызстандын аскердик тигучактар паркы дагы 2 тигучак менен толукталды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазды. 2021-жылы эки өлкөнүн президенттеринин жетишилген макулдашуусуна ылайык Боордош Өзбекстан Кыргызстанга кайтарымсыз гуманитардык жардам катары берген Ми-8 үлгүсүндөгү тигучагын биздин абадан коргонуу күч органынын адистери кабыл алган. Андан соң Кыргызстандын аскери тигучактар паркында дал ушундай тигучактардын бирин Өзбекстандын Чирчик авиациялык оңдоп түзөө заводу мамлекеттик ишканасына толук капиталдык ремонттон өткөрүүгө берилген. Ремонт иштерин гуманитардык негизде Өзбекстандын коргоо министрлиги толугу менен мойнуна алган. Улуттук статистика комитетинин 2023-жылдын 9 айындагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөр боюнча отчету жарыяланды. Анда өлкөдөгү экономиканын жана социалдык өнүгүүнүн негизги багыттары боюнча жогорку өсүштүн темпи белгиленди. Алсак, орточо айлык эмгек акы былтыркы жылга салыштырмалуу 25,7%га өсүп, ал 32.078 сомду түздү. Ошондой эле тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 27%га көбөйүп, ал 9,407 миллиард АКШ долларын түздү. Мында Кыргызстандын экспорттук кирешеси 46%га өсүп, 1850 миллиард АКШ долларын, ал эми импорт 23%га өсүп, 7,5 миллиард АКШ долларын түздү. Мейманканалар жана ресторандар көрсөткөн кызматтардын көлөмү боюнча дагы улуттуу өсүш байкалды. 2023-жылдын 9 айында 23 миллиард сомду түзгөн, ал өткөн жылдын 9 айына салыштырмалуу 20%га көп. Жүк ташуучулардын көлөмү 13%га өсүп, ал 35,5 миллиард сомду түздү. Дүң жана чекене соода 18%га өсүп, 791 миллиард сомду түздү. Мындан тышкары негизги капиталга инвестиция 17%га өсүп, 97 миллиард сомду түздү. Ысык көл облусунда Балбай Түп Каракол жолун оңдоо маселеси каралып жатат. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн кабарлагандай, экинчи категориядагы жол 4 тилкелүү болуп, жалпы узундугу 29,8 чакырымды түзөт. Жолдун четин атайын велосипед менен жүрүүчү тилке дагы салынышы керек. Азырынча аны оңдоого канча каражат сарпталары, кайдан бөлүнөрү тактала элек. Бул каттам аркылуу бир күндө 9 миңдей машина каттайт. Буга чейин жолдун сапатына, абалына байланыштуу нааразычылык айтылып келген. Кышында муз тоңуп, тар болуп, кырсыктар көп катталып жаткан. Жолдун долбоордук сметасын Кыргыз жол унаа долбоорлоо изилдөө институту түзүп чыгат. Бишкекте расмий иш-чаралар учурунда 4000ге жакын милиция кызматкери коомдук коопсуздукту камсыздайт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаилов билдирди. Анын айтымында, бул күндөрү Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьеринин расмий иш-чарасы, Монголиянын премьер-министринин Кыргызстанга жумушчу сапары жана Шанхай кызматташтык уюму, Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны күтүлүүдө. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы өлкөнүн ашууларындагы жолдордун абалы тууралуу маалымат берди. Ишкананын маалыматына ылайык, учурда Бишкек-Ош унаа жолунун Төө ашуусунда күн бүркөк, жол ачык. Номер 9 жол тейлөө ишканасы тарабынан күзөт бар. Чычкан Капчык айында жана Ала Бел ашуусунда кар аралашкан жамгыр жаап жатат. Номер 23 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жеринде көзөмөлгө алышууда. Ошондой эле Суу-Самыр, Талас, Тараз унаа жолунун Өтмөк ашуусунда күн бүркөк. Азыркы учурда жол кыймылын чектөө жок, Өтмөк ачык. Ал эми Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун Долон ашуусунда учурда суу, кар жаап жатат. Унаа жол ачык. Бишкекте бүгүн Кыргыз Республикасынын эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, экинчи даражадагы Манас орденинин ээси белгилүү драматург, гимндин авторлорунун бири Жалил Сыдыковдун 90 жылдыгы белгиленет. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиргендей, мааракелик иш-чара Аблас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт.